Пекинская архитектура тарабынан текшерилгенде булар ушу мыйзамсыз болуп чыгып, суу чарба башкармалыгына предписание берген экен. Мыйзам чегинде ошо каргоо точкалардын баардыгын алдырылсын деп, ал жерде баягы канал өтөт экен, ошо каналдын жээги мыйзамда каралган экен, природа охраны зона деп. Документ алып келип турсак, ачып, карап туруп, мына жериң мындай эмес экен го, мынанын жазуусу жок экен го дешти да. Обидно да, просто обидно. Бирок ушул жерде канчалаган адамдын бирден эмес экиден үчтөн кредити бар. Контрактны окуган студент балдар бар. Жерде жыргап кеткен эч ким жок. Баары эле бейбечара ушул тириликте.